Балдар, бүгүн силер менен өзгөчө ыр менен саламдашууну туура көрдүм. Умтулабыз билимге, кызыктарбыз илимге. Сабакты азыр баштайлы, баарыбыз тегиз ийиле. Кымбаттуу досторум, сабагыбызды баштоого даярсыңарбы? Азаматсыңар. Китеп, калемсап, сызгычың жана дагы дептериң жаныңдабы? Дейт менин калемсап досум. Карап текшерип койгулачы, баардыгы ордундабы? Акылдууларым менин. Анда сабагыбызды баштайбыз. Каны эмесе балдар, өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, Гүлпененин баласы жоголуп кетиптир. Үйдөн алыс кетсең ушундай болот. Кичинекей Кирпим-ай. Келгиле, Гүлпенеге жардам берели. Апа, бала Гүлпени табыш берелибиз? Табыш бергиле, бирок эти эртегиле. Макул, эти эртейбиз. Такайды кошо ээрчитип алгыла. Гүлпени, ыйлаба, биз балаңды таап беребиз. Тезирээк келгиле, макулбу? Тур, Такай. Уктап атпаймынбы, көрбөй атасыңарбы? Биз саякатка чыккан атабыз. Бала Гүлпи жоголуп кетиптир. Издегени баратабыз. Эмне турасыңар анда? Бала Кирпи жоголсо булар шашпайт дегиле. Тезирээк сактап калыш керек аны. Ал да ушул, Такай, ай. Кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Атабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Атабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Такай, токто, каяка барасың? Тезирээк, Токой аркылуу өтөлү. Жол кыскарат. Такай, бирок Тезирээк, бала Кирпи ошол жакта. Такай, сен адашкан жоксуңбу? Бул жолду мен 5 колумдай билем. Я коркунучтуу экен. Тияка. Эми тияка. Ушуну көрмөкпүз. Адаштык эми. Айтпадым беле, эми эмне кылабыз? Токойдон кантип чыгабыз? Кайра артыбызга барсак кантет? Балким ошентип чыгып кетербиз Токойдон. Жок, азыр көгөтүр адашабыз. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Актан, Акылай жана Такай Кирпинин баласын таба алышабы? Силер да ата-энеңер менен чогуу чыкканда, дүкөнгө же болбосо айланганы эс алган чыкканда ата-энеңердин көзүңөрдү албай дайыма чогуу жүргүлө. Антпесе силер да Кирпиге окшоп адашып каласыңар. Балдар, биздин бүгүн көтөрө турган темабыз жандуу жана жансыз жаратылыш. Балдар, биринчи жаратылыш деген эмне деген суроо боюнча ой жүгүртүп алалы. Силер кандай ойлойсуңар? Жаратылыш деген эмне? Азаматсыңар. Жаратылыш деген биздин көзүбүзгө көрүнүп турган дарактар, өсүмдүктөр, тоолор, күн, аба, суу, таштар, ушулардын баары жаратылышка кирет. Балдар, өсүмдүктөрдү кыймылдайт деп ойлойсуңарбы? Анын кыймылдаганын кантип билүүгө болот? Ушул суроолордун баарын бүгүнкү темада билип аласыңар. Анда эмесе балдар, азыр болсо жандуу жаратылыш деген эмне? Аларга эмнелер кирет? Ушулар жөнүндө силерге айтып берем. Жандуу жаратылышка өсүмдүктөр,
жаныбарлар жана дагы адамдар киришет. Алар өсүшөт, көбөйүшөт, дем алышат, кыймылдашат. Мисалы үчүн балдар, силер айтышыңар мүмкүн, эмне үчүн өсүмдүктөр жандуу жаратылышка киришет деп. Алар негизинен аны өсүмдүктөрдү эгесиң, жерге эгип баштайсың, ага суу куясың, ал болсо акырындап күндүн энергиясы менен, жердин күчү жана суу менен акырындап өсүп баштайт. Ошондойбу балдар? Ал эми жаныбарларды алсак балдар, алар дагы балапан ачышат, алар дагы тамактанышат, кыймылдашат. Булар дагы жандуу жаратылышка киришет. Ал эми болсо адамдар, биз кыймылдайбыз, тамактанабыз. Туурабы балдар? Биз дагы жандуу жаратылышка киребиз. Эми болсо балдар, жансыз жаратылыш эмне деген суроого токтолуп кетели. Жансыз жаратылышка болсо балдар, тоолор, таштар, асмандагы жылдыздар, булардын баары жансыз жаратылышка киришет. Суулар жансыз жаратылышка киришет. Булар эч кандай кыймылдашпайт, дем алышпайт, же болбосо сүйлөшпөйт, Бул жерде карасаңар, бул жакта тоолор, таштар, булардын баары жансыз жаратылыш. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Үй тапшырма жандуу жана жансыз жаратылышты бөлүп, дептериңерге жазып келесиңер.